Аманбаев айылында ушундай заманбап бала бакча иштеп баштайт. Эски имарат капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, бүт шарты бар 150 орунду бакчага айланды. Курулуштун наркы 28 миллион сом болуп, каражат республикалык бюджеттен жумшалды. Чын айтсак, бул айнек, терезе, эшик, пол, пара отопление бүт барысы жок болчу. Ушулардын баары бүт жасалды. Кайрадан жаңы котельняга печка курулуп, печканын котельныйдын трубасынан бери мунулардын баары алмаштырылып, эшик айнектери заманбап пластик эшик айнектери менен которулуп келинип, бала бакчабыз толук ишке берилүүгө даяр. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул имарат 1976 жылы курулган. Союз тарагында жеке менчикке өтүп каралбай калган. Кийин айыл өкмөтү кайра муниципалдык менчикке кайтарган. Бакчага болгон талап күчөгөндүктөн аны оңдоп ишке берүү жагы чечилген. Жаңыртылган имаратты көрүп тургундар ыраазы. Мурдагы акыбалы менен акыбалы кейиштүү акыбалда болчу. Азыр эми муну акыбалын көрүп алып, өзүбүзчө эле сүйүнүп атыр. Ушул жерде биздин бала чакалар тарбияланды. Эми кайрадан эмнеке биздин неберелер тарбияланат буюрса, Кудай буюрса. Ошо биз абдан жакшы кубанычтабыз ушундай деңгээлге жазап бергендерине. Жакынкы арада бул айылда бакча муктаждыгы 100% чечилгени турат. Балдар 3 бакчага барып кенен билим ала баштайт. Биринчиси иштеп жатат, экинчиси ремонттон өттү, үчүнчүсү курулууда. Бул эле эмес, дагы биздин айылда дагы бир садик ачылып атыр. Кудай буюрса, мынакей садик маселеси чечилип калды окшойт. Эми Кудай буюрса, бунубуз ачылып калса бияка киргизебиз, тиягыбыз ачылып калса тияка киргизебиз. Балдарыбызга мындай проблема жок. Бир айылда 3 садик деген бул жакшы нерсе да. Белгилей кетсек, Аманбаев айылы облустун Айтматов районунда жайгашкан. Элетте 6600 калк жашап, коңшу Казакстанга жакын турат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.